Баткен облусунун Лейлек районунда 2015-жылдын 8-июнунда кечки саат 7 чамасында болуп өткөн селдин кесепетинен Кулунду жана Бешкенттеги айылдаштарыбыз оор акыбалга тушуккан. Айыл аймактарында нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, турак жайларды, социалдык объектилерди, короо сарайларды, эгин талааларын тегиз жууп, жараксыз абалга келтирген. Бул жагдайда Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы биринчилерден болуп кол сунуп 10 тонналык гуманитардык жардам жөнөттү. Мына 3 жумурдун Чимген айылда табигый кыс болгондо бизнес көчөдөн болгон табигый кысы. Чета 6 үй бүлөнү селага кетти. Биринчи очутта Кыргызстан боюнча Бүтүн Кыргызстан партиясы алып келишке эл таркаткан. 4 күндө жетип келген. Биринчиден кийин ушу Бүтүн Кыргызстан партиясыга ийгилик, дагы ушу элдин камын көрүп жүрө берсин. Элдин düzeltmesine сизге рахмат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кулунду жана Бешкент айылдарындагы 20 үйдү сел жууп кетип, 70ке жакын үйлөр авариялык абалга келген. Жардамга муктаж айылдаштарга ичүүчү суу, азык-түлүк жана биринчи керектиктери бар 2 оор жүк унаалары Бишкектен сапар тарткан. Ушул тапта партиянын активдери Бегалы Төлөмүшов менен Мусабек Турсункулов гуманитардык жардамды Кулундулук менен Бешкенттиктерге тапшырып бүтүрүшүүдө. Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы Лейлек районунун Кулунду айыл өкмөтү менен Бешкент айыл өкмөтүндөгү өткөн 8-inde болгон селден жапа чеккен элдерге кичине болсо да өзүбүздүн партиянын атынан Бишкек шаары, Ысык көл облусу, Нарын облусу, Чүй облусунун атынан элден Кулунду айыл өкмөтүнөн Бешкент айыл өкмөтүгө ушундай кичине өзүбүздүн жардамыбызды алып келдик. Шуну азыр мисалы үчүн 8 тонна un, 1 тонна күрүч, 1 тонна макарон, 1 тонна суу май кылып. Жүк жетери менен жергиликтүү депутаттардан элден комиссия түзүлүп, жапа чеккендерге даректүү колдоо көрсөтүлдү. Лейлектен Кулунду жана Бешкент айылынын тургундары Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын жардамына кубанышып, кырсыктуу, катаал күндөрдө көңүл сыртында калтырбай кол сунуп жатышына абдан ыраазы болушту.